Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен дагы бир жолу. Урматтуу көрөрмандар, мен азыр сиздердин алдыңыздарга өтө бир жооптуу чоң миссия менен чыгып жатам. Анткени Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын авангарду болгон, эң алгачкы окуу жайыбыз агартуунун очогу болгон, биздин интеллигенциянын өсүп чыккан очогу болгон Кыргыз улуттук университетине 90 жыл толуп отурат. Мына ушул нерсеге карата биз бүгүн түз эфирде сиздер менен 50 мүнөт чогуу болобуз. Эмесе ушу биздин сыймыктанган университет жөнүндө бүгүнкү конокторду тааныштырууга уруксат этиңиздер. Балдар бир кол чаап коелу. Бүгүн бул жерде ошол Кыргыз улуттук университетине түздөн түз тиешеси бар. Ошол жерде эмгек өтөгөн, ошол жерде окуган, андан кийин ошол жерде калып иштеген, ошол жактан илимдин корифейлери болушкан, бүгүнкү күндө коомдук ишмерге чейин өсүп жетишкен адамдарды чакырууга аракет кылдык. Анан албетте университет студенттерсиз болбойт. Ошол биздин алдыңкы саптагы студенттердин калың катмарын жана окутуучу курамдын өкүлдөрүн чакырдык. Дагы бир жолу бүгүнкү түз эфирге кош келиңиздер. Университет дегенди айтканда башкасынан билбейм, менин жүрөгүм чымырайт. Анткени биз ошол жерден өсүп өндүк. Ошол жерде окудук. Биз ошол жердеги даңктуу кишилердин басып өткөн изи менен бастык. Ошолор кирген эшиктен кирдик, ошолор отурган скамейкаларга отурдук, алар жөнүндө илимий китептерди окууга аракет кылдык. Албетте 5 жыл аз экен, анын баарын биз баркына толук жеткичекти, биз канат кагып учуп кеттик. Эми тагдыр буйруп кайра ошол университет жөнүндө бүгүн түз эфирде сөз кылып атабыз. Ал жерде кимдер баспаган? Академик Бегмалы Жамгырчинов эң биринчи ректор болгон экен. Бул эмне деген киши эле? Кыргыз илиминин корифеи. Кыргызстандын илиминдеги аты өчкүч алтын тамгалар менен жазылып калган киши. Мына ушул киши биринчи ректор болуптур. Андан кийин Болот Жүнсалиев деген окумуштууну өзүңүздөр билесиздер. Бул киши менен Кыргызстандын илимий, билими толук сыймыктанат. Салмурбек Табышалиев деген, мен азыр агайлардан сурап отурсам, ушул университеттин ректору болуп иштеген кишилердин ичинен эң көп иштегени, эмгек сиңиргени ушул киши болгон экен. Мырзабек Иманалиев, Кайы Отурбаев деген ким? Үсен Асанов деген академик, Советбек Токтомушев, Алтай Бөрүбаев, Аскар Какеев, Ишенгүл Болжурова, Искендер Исамидинов, анан азыркы иштеп аткан агайыбыз 17-чи ректор бул Канат Жалилович Садыков. Ортодо мен бир топ ректорлорду айтпай кеттим, себеби түз эфирде убакытты үнөмдөшүм керек болуп атат. Эмесе, урматтуу көрөрмандар, мен көптү убакытты албай, азыр мен конокторду тааныштырып коеюн. Менин агайым педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук университетинин мурунку ректору. Бул киши биз окуп жүргөндө декандын орун басары болчу. Методисттен баштап жетекчиликке чейин, ректорлукка чейинки тепкичтердин баарын басып өткөн киши. Декандын орун басары болчу. Андан кийин ошол жерде декан болду. Андан кийин проректор болду. Проректордун 2 түрүн басып өттү. Исамидинов, Искендер Чомурунович. Кол чаап коюңуздар. Ошол университеттин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүнүн бири. Бүгүнкү күндөгү мамлекеттик коомдук ишмердик даражага чейин жеткен, юридика илимдеринин доктору, профессор. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Бөрүбашев Бекбосин Ишембековичти биз бүгүн студияга. Кош келиңиз. Педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, Кыргыз улуттук университетинин бүтүрүүчүсү, мурдагы филология факультетинин деканы, бир нече жылдар бою проректор болуп иштеген, коомдук иштерде иштеди, агайдын басып өткөн жолдорунда абдан сыймыктуу жерлери бар. Эл агартуу министринин орун басары, тил боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болду. Башкасын айтпаганда дагы менин ошол кездеги кураторум Ишекеев Назар Ишекеевич. Дүйнөлүк жүк оор бул же жеңилби, ооруксунтуп койду экен белиңди. Көз чекчейип, белмек чейип турганда эстедиңби ала тоодой жериңди. Акбар Рыскулов, азыркы бүгүнкү студиянын түз эфирдеги мейманы, 1980 жылкы дүйнөлүк олимпиаданын чемпиону, оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, Европанын 2 жолку чемпиону, биздин сыймыктуу агабыз, жердешибиз, ошол университеттин бүтүрүүчүсү, ошол университеттин башкы корпусунун алдындагы подвалдан өсүп чыккан жылдыз, Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич.
Кийинки учурдагы чалкеш заман экенине карабай, рыноктун шартында, ошондой эле мына пандемиянын учурунда университеттин аброюн сактап калуу оңойго турган жок. Көп окуу жайларыбыздын окууларын, окуу процесстерин үзгүлтүккө учуратып коюшту. Ошондо биздин улуттук университет өзүнүн окуу жайын дагы окуу процессин токтоткон жок, онлайн түрүндө сабак беришти. Bunun балдардын баарынан болсунан, социалдык тармактардагы нерселердин баарынан биз таанышып турдук. Ошол учурда андан мурун болсо, мурдагы декан катары, проректор катары, биринчи проректор катары ушул университеттин кийинки мезгилдеги иштеп аткан агымына өзүнүн чоң салымын кошуп келаткан Илдүка илимдеринин доктору, профессор, былтыр биз өлкөбүз боюнча кабыл алынган жаңы баш мыйзамдагы Конституциялык кеңештин мүчөсү Токтобаев Болот Токтомушевич. Биз тилектагыбыз. Эмесе урматтуу агайлар, кош келиңиздер. Урматтуу студенттер, кош келиңиздер. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Улуттук университеттен окуш бул бардык окуу жайлардын авангардындагы башкы окуу жайдан окуш деп түшүнүш керек. Бул жерден мен дагы бир жолу айтып коеюн, кимдер гана учпаган. Кимдер сыймыкка бөлөнбөгөн. Ошон үчүн алгачкы сөздү Искендер агай мен сизден баштайын. Эми агайына окуучусу кандай сүйлөшүн деп айтпайт. Сөз сизде. Микрофон. Дүйшөк рахмат. Мынау быйыл университеттин 90 жылдыгы белгиленип атат. Ал 32 жылдан алганда быйыл 31 майда биздин Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университетке 90 жыл болот. Майрамыңар кут болсун. Эми мына биздин бүтүрүүчү Дүйшөк абдан жакшы айтты. Биз ушу жогорку окуу жайлардын көч башы болгон Улуттук университетте окуп бүтүп, анан эмгектенип келатабыз. Менин өмүр жолумда Жамгыр Чинов агай бизге лекция окубай калды. Бирок биз Болот Мураталиевич Юнусалиевдин лекциясынан баштап Константин Кузьмич Юдахин, академик Табыш Алиев агайлардан билим алып, иштеп, окуп калдык. Бул биз үчүн сыймык. Чынында Улуттук университет кыргыз интеллигенциясынын көч башында турган. Кыргыз Улуттук университетинде эң алгач биздин Касым Тыныстановдор баштап иштеген биздин университетте. Анда Токчоро Жолдошев баш болуп иштешкен. Анан бул Улуттук университет жөнүндө айта берсек өтө көп залкар окумуштуулар, не деген билимдин артынан түшкөн илимпоздор иштеген. Мисалы, биздин Улуттук университетте Карасаев, Бектенов баш болгон, Галкабай Галкуич Сартбаев, Киреше Иманалиев, кыргыз адабиятынын авторлору болгон Артыкбаев, Маленов, тилчилер Токтосун Керимбаевич Акматов, Жапаров, Мукамбаев агайлар, Борбугулов агай. Кыскасы, булардын бардыгын тең санап отурганга убакыт көп кетет. Агай эжейлердин арбактары ыраазы болсун. Мен өзүмдү ушул агайлардын колунан билим алганыма абдан бактылуумун деп эсептеймин. Анан мезгил ушундай экен, университетте калып иштеп калдым. Анан ошол күндөн баштап менин көз алдымда мындай бир пленкада тартылгандай элестер калды да балдар. Мисалы, биз комсомол кезеле 1972 жылы мына башкы имараттын чоң залында жалаң комсомол жаштар чогулуп, биздин университетке 40 жыл деп аябай бир шаңдуу кече өткөрүп, анан университеттин алдындагы аянтта шаан шөкөт сонун бир кече өткөрдүк эле. Ошол 72 жылы 40 жыл деп сыймыктанганбыз. Андан кийин биздин университеттин 50 жылдык өттү, 60, 70,
Анан 80 жылдыгын буйрук мен өзüm ректор болуп турганда мына филармонияда дүйнөдөн түрк дүйнөсүнөн окумуштуулар, ректорлор келип, биздин мамлекеттин жетекчилери келип, ушу филармонияда Улуттук университеттин 80 жылдыгын белгиледик эле. Мына бүгүн 90 жылдыгын белгилеп отурабыз. Биздин Улуттук университеттин бүтүрүүчүлөрүнө 90 жылдыгыңар кут болсун, илим билимге сугарылып, биздин өлкөгө эмгек кылгыла демекчимин. 90 жылдык майрам кут болсун. Чоң рахмат. Анан жалгыз эле сүйлөп отура бербейин, калгандар да сүйлөсүн, анан Рахмат. кошулуп отурарбыз. Рахмат. Бекбол Шембекович, микрофонду алып койсоңуз. Мен сизден мындай эле суроодон баштагым келип атат. Сиз Улуттук университеттин бүтүрүүчүсү болгонуңузга кандай сыймыктанасыз? Рахмат, жақсы сұрау. Біріншіден бұл жалпы эле кыргызстандыктарды, кыргыз элин, студенттерди ушу майрам менен куттуктап коеюн. Анткени университет бул жогорку окуу жайы, бул илимдин, билимдин борбору. Эми сиздин сурооңузга жооп берейин. Мен университетте 2 жыл окуп калдым. Тарых факультетин бүттүм, андан кийин юриспруденцияны бүттүм. Мен өзүмдүн кандидаттыгымды тарых боюнча университетте жактагам да, ошон үчүн мен өтө сыймыктанам. Анан могу чакырууга чын көңүл менен келдим. Чоң рахмат. Агай, мындай деген дагы бир суроол бар да. Азыркы учурда сиз Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчисисиз, албетте укук маселелери боюнча, туурабы? Өзүңүз ошол студент кезиңизден баштап бидирегиңиз бар экен, юридика илимдеринин доктору, профессорлук даражага жеттиңиз. Былтыр Конституциялык кеңешменин төрагасы болдуңуз. Өлкө үчүн зор эмгек кылдыңыздар. Бир топ жашыңыз ошондо карып кетти болуш керек. Болду. Анан, агай, азыркы учурда биз бир чалкеш заманга туш келип калбадыкпы? Мына Искендер агай айтып атпайбы азыр? 91-жылдардан кийин өлкө хаоска такалды. Рынок деген заман келди. Базар экономикасы келди. Мурдагы галстук тагынып турган интеллигенция ташка түртүп калган мезгилге жетип калдык бир кездерде. Интеллигенциянын айлыгы төмөн болду. 3 окуган балдардын баары төбөгө чыкты. Отличниктердин баары илимдин, билимдин даркы 10 жылда, 15 жылда болду түшүп кетти. Дагы чайпалдык, бирок төгүлгөн жокпуз, сактап калдык. Ушул чалкеш замандан мынакей азыр бир кыргыз баш көтөрөбүз деп турабыз. Алдыга бир жылал деп турабыз. Мына Садыр Нуркожоевич Жапаров келди. Ошол кишинин кеңешчиси болуп турасыз. Президенттин билим берүү тармагындагы стратегиялык багытын кыскача айтып коюңузчу. Рахмат, абдан жакшы суроо чындыгында. Бул суроого жооп бериш үчүн биз баягы акыркы 30 жылдагы соңку жаңы тарыхыбызга көз жүгүртүшүбүз керек да. Ошого биз анализ жүргүзүшүбүз керек. Мисалы үчүн мына ошо Союз кулардын астында бизде Кыргызстанда болгон 10 эле жогорку окуу жайлар болчу. Мына агалар билет жакшы. Мына азыр болсо 60га жеттик. Бул жерден эмне болуп кеттик? Биз баягы жалпы эле баягы окууну бизнес кылып алдык. Коммерциализация болуп кетти. Ошонун эсебинен көп жогорку окуу жайлар ачылып кетти. Ачылганы жакшы. Бирок баягы райондук деңгээлде, областтык деңгээлде ачылып кетти дагы ошолордун окутуучу составы начар болуп калды. Анткени аяка мындай илимдин докторлорун, кандидаттарын даярдаш керек болчу. Бул бир жагы болуп калды. Экинчи жагы болсо бизде ошол убакта ар кандай бир программалар келе баштады. Окутуу боюнча, мисалы үчүн баллонская система деп коебуз. Мына студенттер жакшы билет, мугалимдер жакшы билет. Анан эң негизгиси баягы биз илимге көп көңүл бурбай, бүт баардыгыбыз бизнесмен болуп кеттик да. Бизнес кылып калдык, акча таап калдык. Ошонун негизинде контрактный обучение деген болуп көбөйүп кетти дагы. Анан мына азыр көрүп атасыздар, 30 жылдан бери чогулуп калган маселени сиз сурап атпайсызбы? Азыркы мамлекеттик бийликтин башчысынын саясаты кандай деп? Мына ошо саясат мен мындай деп айтат элем да кыскачачы. Ошонагы көп сандагы университеттерди биз колубуздан келишинче кеп кыскартып эле кой эмес, оптимизациясы баягы орун алышкандан сумма өзгөрбөйт. Ошонун маңызын, маанисин өзгөртүш керек. Ошон үчүн педагогикалык окуу жайларга медицина факультети ачылып кетпедиби? Эми ошол баягы коммерциализациянын негизги себеби да. Анткени ошол жака келишет, окушат. Мисалы үчүн мына биздин Кыргызстанда азыр Бишкекте чет жерден келген студенттер көп көрүп жүрөбүз. Ошонун көпчүлүгү ошо медфакта окушат. Алар көп акча алып келишет. Ошон үчүн ушундай бир баягы мугалимдердин айлыгын карап, жалпы эле материалдык базасын оңдош үчүн ушундай биз абалга барып калдык да. Ошон үчүн бул жерден бир эле баягы вуздарды кошуп кое эмес, ошолорду профиль боюнча түзүү, ошолордун баягы программасын кайра иштеп чыгуу, мына ушул маселелердин бүт баардыгы азыр көтөрүлүп атат. Бул 30 жылдан берки баягы
топтолуп калган көйгөйдө ошо көтөрүлүп атканда ошону биз маселени кандай жол менен чечебиз деген маселе турат да, анын чечүүнүн жолу төмөнкүдөй. Бул мыйзамдар. Азыр мына менин коллегаларым жакшы билишет, Кыргызстанда көп мыйзамдар кайра иштелип атат да. Мына азыр бизде билим берүү жөнүндө мыйзам каралып атат. Билесиздер, аны жогорку кеңеште каралып атат, талкуу болуп атат. Андан башка илим жөнүндөгү мыйзам каралып атат. Жалпы эле илимдер академиясы жөнүндө илим боюнча биз баш мыйзамга киргиздик. Инвентаризация качан аяктайт? Бул эми менимче ушу жылдын аягына чейин аяктайбыз го. Мен өзүм дагы болот токтомушта ойнойт. Ошон үчүн биздин жалпы саясат, мамлекеттин ички саясаты, анын ичинен билим берүү системасындагы саясат ушулга токтолуп атат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биз мугалимдердин баягы деңгээлин гана көтөрбөстөн, окутуучу деңгээл, алардын айлык маселеси дагы, алардын статусун да көтөрүш керек да. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр мына акыркы айдан баштап ошо булардын айлыгы көтөрүлүп атат, колдон келишинче. Жаралуу жерге тийдиңиз. Мугалимдердин айлыгы 80%га көтөрүлдү. Врачтардыкы көтөрүлдү. Жогорку окуу жайда иштегендердики эмне болуп калды эми? Көтөрүлөт. Качан? Жок, мына биздики көтөрүлөт. Мисалы үчүн туура түшүнүңүздөр, бүт толук баягы 100% көтөрүлдү деп аткан жерибиз жок. Бирок акырын көтөрүлүп атат да. Ошон үчүн ушул маселени да биз карап атабыз да. Мамлекеттин башчысы, министрлер кабинети ушул маселени карап, ошого чечкенге аракет кылып атат. Рахмат. Ошону туура түшүнүп баягы мындай бир билим берүү системасын, жалпы эле илим тармагын мамлекеттик бийлик унутуп калган жок. Ошону эске алып. Рахмат. Президенттин кеңеште айтып аткандан кийин ишенебиз. Бир кол чаап коелу. Азырга бир ыр бар эле. Кайрый албай калпыз кеткен күндөрдү караан иштеп чоң сапарда жүргөндө капилеттен жолугушкан сен элең кайта келгиз, ошол алгач ирмемде дегенчи. Сиздин басып өткөн өмүр жолуңузда ошол университетте окуп жүргөн учурдагы сескен бөксөлүктөрдү, университеттин окуу жайындагы анын структурасында кеткен кемчиликтерди, мугалимдердин сапатын, студенттердин сапатын, бүтүрүүчүлөрдүн тагдырын ойлонуучу көп кайра кайрылыш мезгил болду сиздин өмүр жолуңузда. Себеби сиз декан болдуңуз, проректор болдуңуз, эл картуу министринин орун басары болдуңуз, кыргыз тил боюнча президенттин алдындагы мамлекеттик комиссиянын төрагасы болдуңуз. Башкасын айтпаганда, ошол жердеги кафедранын башчысынан баштап баардык жолду басып өттүңүз да. Сиз айтпаганда ким айтат? Университеттин тарыхына эмне деп кайрылгыңыз келет? Азыр эмне каалагыңыз келет? Сапат, жана да бир жолу сапат. Адам баласынын залкар ойчулу, сөп баласагындын ысымын алып жүргөн Таңазалуу улуттук университетке 90 жылда толуп отурат. Бул өлкөбүздүн мейкиндигиндеги зор окуялардын бири. Анткени бул университет Кыргыз Республикасынын экономикасынын, маданиятынын, өнөр жайынын, айыл чарбасынын өнүгүшүнө үлкөн салым кошкон алып окуу жайынын көч башында турат. Ошондуктан илимде, педагогик илимде классикалык университет деген түшүнүк бар. Бул түшүнүктү биз кийинки кезде көп колдонбой калдык. Албетте өкүнүчтүү. Академик Вернадский классикалык университет түшүнүгүнө төмөнкүдөй баалуулуктарды киргизген. Биринчиден, классикалык университет болуш үчүн мыкты билим берүү болуш керек деген. Муну улуттук университет 90 жылдык байсалдуу тарыхында айкын далилдеди. Экинчиден, классикалык университет болуш үчүн мыкты илим болуш керек деген. Муну улуттук университет 90 жылдык тарыхында айкын далилдеди. Мына бүгүнкү күндө сиздерге, урматтуу студенттер, илимдин докторлору, улуттук илимдер академиясынын академиктери, член корреспонденттери дарс окуп атат. Мындай илимий потенциал баардык эл окуу жайларында боло бербейт. Аны үчүн силер ар дайым сыймыктанышыңар керек. Мурун аз эле ушу көрүнүш, агай? Мен да сыймыктанам. Ушул жерде окуганыма, билим алганыма. Мына мен кадимки кыргыз тарыхындагы залкар инсан Зияш Бектеновдон, Карасаевдон, Калкабай Сартбаевдон, Бейшигүл Үмөталиевадан, Абдыгул Жапаровдон, Байдылдан Маленовдон, Качкынбай Артыкбаевдон, Жүрсүн Соонбековдон дей койчу. Атын атасаңыздар, баары өзүнчө залкар улуу дүйнө.
атын атабай калсам кечирип коюшулу айрымдар. Ушул кишилерден сабак алганда сыймыктанам. Ал эми 3-чү классикалык университет болуш үчүн ал жерде таалим тарбиянын, маданияттын кайталангыс уңгулуу ордосу болуш керек. Менимче бүгүнкү күндө да улуттук университет таалим тарбия жүргүзүү жагынан, маданий иш-чараларды өркүндөтүү жагынан мына биздин студенттерибиз абдан жигердүү иштеп атканына мен өзүм күбө болуп жүрөм. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, президент ишке чыккандан кийин 2 чоң жарлык жарыялады. Жаштарыбыздын адеп аклагы жана дене тарбиясы жөнүндө. Мына бул маселелерди улуттук университеттин жалпы коллективи ишке ашыруу үстүндө жигердүү иштеп жатышат. Мына көчө эле жарык көргөн нарык насыл жөнүндөгү жарлыгы чоң талкуу болуп атат. Мына ошол талкууга катышып мен Кыргыз радиосуна 2 жолу чыгып сүйлөдүм. Максат эмне? Кантип биз глобалдуу доордо башка улуттук баалуулуктар бизди каптап аткан чакта өзүбүздүн уңгубузга кайрылабыз. Нарык насыбызды кантип сактап калабыз деген маселе болуп көрбөгөндөй күчтүү күн тартибинде турат. Ал эми классикалык университет болуш үчүн 4-чү фактор, мына бүгүнкү күндө аны окумуштар айтып атышат, бул маалыматтын жаңы технологиялардын мейкиндигине келүү. Аны окутуунун, тарбиялоонун каражаттары катарында жигердүү колдоном деп атат. Мына пандемия мезгилинде маалымат технологияларынын жаңы каражаттары бизге болуп көрбөгөндөй мүмкүндүгүн ачты. Биз алкын окуу процессин үзгүлтүккө учраткан жокпуз. Өзүнүн натыйжаларын берди. Албетте ал технологиянын да кемчиликтери бар экенин аны да көрдүк. Мына ушул 4 баалуулукту бүгүнкү күндө улуттук университет көздүгүн карагендей сактап, эгемендүү кыргыз дүйнөсүндө билим берүүнүн мыкты кесипкерлерди даярдоонун ордосу болуп тургандыгы менен мен сыймыктанам. Чоң рахмат агай. Кайра кайрылам, кечирип коюңуз, сөзүңүз алсыңыз да. Себеби түз эфирдеги убакытты үнөмдөп калбасам, аттууга бар, жөөгө жок болуп кеткен турат да. Билесиздерби, менин студенттик турмушумда 75-жылы башкы корпуска кирип атташтын өзү ушунчалык сүрдөп киргенбиз. Анан 75-жылы окууга өттүк, 5-жатаканада жаттык. Ошо жатаканадан арт жагынан, башкы корпустун артынан баратканда, столовойдун оң жак бурчунда подвалда зал бар эле. Анын жанында кочегарка бар эле. Каралбай калган зал эле. Ошол жерге кирип балдар тамеки чекчү, сөздүн ачыгын айтайын. Анча-мынча орустар кирип кетчү ага. Ошол залдан азыр сиздердин маңдайыңыздарда отурган дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, эстер элдеринин дүйнөлүк 80-жылдагы өткөн дүйнөлүк масштабтагы олимпиаданын чемпиону, Европанын 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиев агай өсүп чыккан. Сиз ошол залдан тарбияланып калганыңызга, жанагы чачы тармал кичинекей Семен Давыдович Истикиндин колун кантип кармап калганыңызга бир мындай элестүү кылып айтып берип коюңузчу. Ары кичинекей тренер бар эле. Ошонун жанында мунусу да кичинекей, тигиниси да кичинекей, экөө ээрчип жүрчү да. Жүргөн жери подвал. А ошо подвалдан олимпиаданын чемпиону чыгат деп эч ким күткөн эмес. Тагдырда. Сөз сизде. Мен бүгүн аябай чоң ыраазымын. Менден бөлөк ушул азыркы учурда бүткүл Кыргызстанда эмес, азыр керек болсо бүт мурунку Советтер Союзунун арасында ушул биздин улуттук университетти бүткөн агай эжейлер канчасы билим берип ошол тармакта иштеп жатышат. Анан кийин биздин улуттук университетти бүткөн адам өзү, мына азыркы айтып аткан агайлардын сөзү, маданият болобу, өзү адабият болобу, илим билим болобу, спорт жагынан, дене тарбия жагынан болобу, ушунчалык баягы деңгээлдери өзү тарбиялоо маселеси жолго коюлган. Ал эми биздин ушу агайлардын, эжейлердин бир сөзүн эки кылбай, ошону бүт мээбизге тутуп алып туруп, анан кийин окууну дагы, ошол дене тарбияны дагы, тартипти дагы, өзүңдү алып жүрүү маселесин кайсы жерде болбосун, ошонун бүт баарын тең мына ушул агайлардан үйрөнгөнбүз. Анан эми бул менин тагдырым спортко келген өзүнчө бир чоң жомок. Мынакей Искендер агайым жакшы билет, билишет, баары тең эле китептен окуп жүрүшөт. Бир эле күнү биздин ушул чоң спортко болгон кадам шилтөөбүз, келечегибиз табылып калган да. Ушу мен жөн эле ушул залга жөнөкөй эле балдар менен кирип калып эле,
анан көрсөткөн баягы салмакты көтөрүп койсом, чуркап келип колуман кармап, ошо ойдон колумдан чыгарган жок. Ошол рахмат. Ошол жөнөкөй айылдан келген баланын колунан кармап алып туруп, ошол эң чоң бийиктикке олимпиадага чейин тарбиялап алып жүрүш, мунун өзү өтө зор эмгек. Муну бүт баары тең эле жөн эле чыга бербейт. Анын үчүн ошол Семен Давыдович айткандай адам болуш керек экен. Ошондой ички дүйнөсү таза, билими күчтүү педагог болушу керек экен. Ошончолук бөлөк бирөөнүн баласын колунан кармап алып, тарбиялап, үйүнө чейин жаткырып, өзүнүн баласындай кылып жүргөн эне атадай болуш керек экен. Мына мен ойлойм, ошонун биздин Иткин Семен Давыдовичтей болгон адамдардын анан кийин мен дагы өзүм агайларымды айтып кетпесем болбойт. Мына менин ушул тагдырыма эң биринчи таасир эткен менин агам доктор, профессор Чөкүшев Эминалы болгон. Мен өзүм окубайм, мен энемди багам, атасыз чоңойдук да, энемди багам деп мен окууга барбай койгом. Бирок ошол киши келип, сен окушуң керек деп, ошо шаарга алып келип, ушу 3 күн калганда документтеримди өткөртүп, анан кийин ошол университетке тарых факультетине кирүүгө түздөн түз Табышалиев агай экөөнүн чоң жардамы тийген. Бул өзү кыргыз спортуна, кыргыз дене тарбиясына ошол кезде эле баягылар чоң салым косуп койгонбу деп мен ичимден аябагандай адамдык касиет, ошо билгичтик касиет, анан ошол эмгекти түшүнгөн адамдардын колунда чоңоюш бул өтө чоң зор милдет экен. Анан кийин мына Аттокуров агай, Абдулдаев агай, Рустамбеков агай, анан кийин ушу көп залкар агайлардан колунан биз чоңойдук. А бирок көз ойлойбузда, мына азыркы күнгө чейин тагылып жүргөн мына Табышалиев агайдан канча бери канчалар ректор болуп, канча мугалимдер болду. Колуңузду бооруңузга алып туруп айтсаңыз, сиз спортсмен катары ошол агайлардан даана окуган деле жоксуз го. Сиз Иткин сактап калды да подвалга алып кирип кетип жүрүп, туурабы? Жок, 5ти коюп беришти, 4тү коюп беришти, туурабы? Жок, бул мындай баардыгы тең. Сен физкультура институтуна кетишиң керек, же окушуң керек деп айтчы да. Анан кийин жан талашып, түнү менен одеялды тиги муздак сууга салып алып туруп, анан баарын тең көчүрүп студенттерден. Экзамендерден эки алып калган учурларым болду. Анткени алардын эң бир каалоосу ушу университетке келгенден кийин билим алып чыгыш экен да. Анан кийин мен талаалап жүрсөм, кана конспект десе көрсөтө албасам, анан урушат. Шпаргалканы көчүрчү белеңиз? Көчүрчү эмесмин. Анан мен бир эле сөз айтып коеюн. Бир эле. Ушул жерде бир учур болуп калды. Рыскулов агай менен Абилдаев агай деген бар болчу. Келип алып, страна Азия Африкадан мен кечигип келип калсам, сурап калышты. Каныбек, бүгүн чыныңды айтчы, канча барак окуп келдиң деди. Мен айттым, 100 барак окуп келдим десем, чык эшикке деди. Анан ал килеген 2 том чоң китеп эле да. Анан эртеси келсем дагы 100 барак окуп келдим. Түт. Шундай тырышчаак турбайсың, бас бер деп анан кийин 4 коюп чыгарып ийишти. Зачеттон экзаменден кулап калган учурларыңыз болду беле? Болду. Болду беле? Анткени бир жолу немис тилден куладым. Кийин ошонун маанисин билдим. Тилдин бизге келечекте кандай кереги бар экенин. Тил десе тилдин баары. Бадар кол чабалы. Дүйнөнүн олимпиадалык чемпиону болоорун ошол эже агай билген эмес да. Тагдыр бул өзүчө. Анан бир суроо сурайын эми. Себеби ар бириңиздер өзүңүздүн окуткан агайларыңыздарды айтсаңыздар, мен көзүмөн жаш дегеним кетип атат, ал бүдө турган эмес. Передача узарып кеткен да. Жанагы тулку бою таштай болгон оор темирди Москвада олимпиада биринчи жолу көтөрүп, силкип көтөргөндө ошону багындыргандагы биринчи сезимиңиз эмне болду эле? Бул биринчи сезим, бул ошо жанагы гимн ойноп атканда жүрөктүн тыбырчылаганы, ошол айылыңды окуткан мугалимдериңди, жаныңда жүргөн жолдошторду, анан ошо мына ошо жардам берген мугалимдер биринчи элестейт. Анан негизи муну айтып бүткүс бир чоң кандай десем, түгөнгүс нерсе да, чувство деп коет орустар. Сезим. Анан эми бул сезимди мен көп жолу, бирок олимпиада спорттун туз чокусу болгондон кийин мен элге кандай кызмат кылганымды ушул Бишкекке келгенде түшүндүм. Рахмат. Кол чаап коелу. Рахмат агай. Болот Токтонович, сиз
ушул түз эфирдеги көрсөтүүгө университеттин түздөн түз өкүлү катары катышып отурасыз. Себеби бул агайлардын баары бирөө бүтүп кеткен, бирөө иштеп кеткен, бирөө азыр башка жумуштарда жүрүшөт. Сиз азыркы администрациянын мүчөсүсүз. Сиз мурдагы проректорсуз, мурдагы декансыз, бир эмес 2 факультетке декан болдуңуз. Коомдук иштерди аткарып жүрөсүз, конституциялык кеңештин мүчөсү болдуңуз. Мен жана ректорлорду санап кетпедимби? Искендер Исаевичке чейин баарын санап келдим дагы, анан азыркы ректор жөнүндө бир эки сөз айтып койсок болбойт. Балдар, мындай да. Жөнөкөй киши ректор боло албайт. Жөнөкөй киши Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты боло албайт. Жөнөкөй киши президент боло албайт. Кудай берип кыргызча айтканда бак дарыган, кысыр дарыган кишилер ошол жерге барышат. Себеби ал кишилердин алдында миңдеген азыр университетте 22 000 студент бар экен. 22 000 студенттин тагдыры бир ректорго ошонун койгон ручкасынын учундагы буйруктарга байланышып калган. Адам деген өзү баягы философияда окуткандай баардыгы бирине байланыштуу. Ошондуктан бүгүн ошо атанын баласы, эмне үчүн мен жөнөкөй киши болбойт деп атам. Айтылуу Жалил Садыковдун уулу Канат Жалил Садыков бүгүнкү күндө ректор болуп атат. Жүйөлүү себептерге байланыштуу Баткенге командировкага кеттир. Мамлекеттик тапшырма менен бүгүнкү көрсөтүүгө келишкире келбей калды. Ошол агайыңыздар үчүн бир кол чаап коюңуздар. Сөзсүздө кийинки учурдагы университеттин көтөрүп турган жүгү, азыркы мезгилдеги стратегиялык пландарыңыздар кандай агай? Эми жанатан бери университеттин тагдыры жөнүндө болуп атат сөз. Тагдыр оңой болгон эмес, ачык эле сөз. Анакы акыркы 30 жылдан бери канча революция деп атабыз. Дүйнөлүк өзгөрүүлөр, мына бүгүн карап туруңуз, геополитикалык саясат өзгөрүлүп турат азыр кандай дүйнөдө. Анан жаңы технологиялар өнүгүп атат. Мына ошонун баарын мындай камтып туруп, бир ушул билим берүүнүн бир өзүнчө бир жагы да керектүү жагы неметип алыптыр. Анан кийин андан тышкары мына эмесе деп туруп пандемия басты биздин корубузду. Мына ошол жерде мен мындай алкыш айта кетиш керек, сөз жакшы сөз айта кетиш керек. Ректорлор жөнүндө, Канат Садыков жөнүндө, ректорат биздин коллективибиз мына 2 жылдан бери пандемия болду. 2 жылдан бери үзгүлтүксүз сиз айткандай окуу процессти өткөзүп туруп онлайн. Андан тышкары жанакы өз убактысында акыбызды төлөп берип мугалимдердикин. Анан ушул балдарга аракет кылды. Эми сөз жок, онлайн деле окууну оңой эмес экен, туурабы балдар? Ал деле оңой эмес экен, ал мындай татаалдык жерлери дагы бар. Бирок мына эми Кудай буйрса, мен ойлойм пандемия кетти бизден. Эми ошондон кийин эми билимге накта келип туруп, келишип, мына өзүңүздөр байкап атасыздар, бүгүнкү күнү мындай өзүнчө эле билим берүүнүн проблемалары көп болуп калды абдан. Жана Бекбосун Ишимбекович айта кетти, мына мыйзамды кабыл алып атабыз, бирок байкасаңыздар Россия мамлекети баллон процесстен мына жокко кетирип атат. Европа болсо кайра тескери баллон процесс деп. А биздин университетте мына ошонун баарын кыймылдары бүт баары бизге таасир кылат экен. Бүгүнкү күнү дагы биз мына ошондой тандоонун астында турабыз. Чоң тандоонун астында турабыз. Кайсы жол менен, кайсы ыкма менен ушу биздин билимибизди жогорулатып, билим берүү системаны жогорулатып, мына ошол жерде мындай Ушу багытта мониторинг барбы? Прогноз? Прогнозду эми жанагы жолду тандап алуу боюнча. Прогноздор бар эми. Мындай бир жагынан жанакы баллон процесске көчөлүк десек, коңшуларыбыз көчөлүк. Байкасаңыз. Коңшуларыбыз дегенде Россия, Казакстан, бүт баары терең дагы көчөлүк, принциптери ишке аша элек дагы баллон процесстин. Экинчи жагынан советтик системанын баягы билим берүүсү дагы күчтүү деп көп киши ушул позицияда да баягы советтик системага кайрылалык деген немеде. Батышта колдоп атпайбы ошону? Вот алар дагы колдоп атат да. Мына ошонун негизинде бирок биз Кыргыз Республика деген өз жолубуз, өз тагдырыбыз болуш керек да. Ошон үчүн бир ойлонуп туруп, жакшынакай бир концепцияны сөз табыш керекпиз да биз элибизге. Мына ошонун негизинде айтып атпаймынбы, жанатан бери тагдыр деген мына ошо биздин университеттин дагы тагдыры ошондой болуп калды. Бүгүнкү күнү дагы мына мен дагы сыймыктанып атам, агайлар жанатан бери куттуктап атат. Мен дагы куттуктайм балдар келе жаткан майрамыңыздар менен. 90 жылдык оңой эмес. Оңой эмес, мына 31 майда накта майрамдайт экенбиз ошол майрамды.
мына ошонун алдында ушундай проблемалар болуп калды да, жана мен көтөргөн. Бир жагынан сиз туура айттыңыз, жаңы технологиялар өнүгүп атат дейт. Жаңы бир мындай өзүнчө технологиядан тышкары мындай геосаясат дагы болуп атат. Ааламдаштыруу келип атат. Ааламдаштыруу дагы бар. Анын жанында мына күнүмдүк эле биздин окуатыбыз мына кандай акын алып атат мугалим. Мына жана сиз сурадыңыз эле кандайды. Бизде 90%дан ашык контракттык студенттер да. Ошонун акчасынан биз аны жегөбөт албайбыз. Жана коммерциализация деп атпайбы жанакы агайлар. Ошо коммерческий жагы бизде аксап кичине неметип турат ошону. Мамлекетибиз дагы мындай жакшы күчкө кире элек, күчтүү болуп бюджеттен дагы бөлүп берсе акчаны деп биз дагы ойлоп атабыз да, туурабы балдар? Технологияларга, жаңы лабораторияларга, жаңы имараттарга деп ойлоп атам. Стратегиялык максаттар ошол да. Барбы иш-чара? Ошо жана айта кеткен бүт баары иш-чаралар. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Азыр агай. Айта албай калган бир оюңуз калып калды окшойт да, мен сезип калдым. Эми жанакы оюмду улайын. Болот туура айтат. Окуу жайы адам сыяктуу эле драмалуу тагдырды башынан өткөрөт. Мына Кыргыз Улуттук университети кокустан эле пайда боло болгон жок. 1917 жылы кеңеш доорунун курулушу бизди караңгылыктан сууруп чыккан. Бизге цивилизациянын терезесин ачкан. Элдин 2%га жетпегени сабаттуу болгон. Ал эми 1957 жылкы эл катты боюнча Кыргызстандагы эл толук сабаттуу болгон. Каттанууга киши калган жок деген СССРдин статистикалык комитети чечим чыгарган. Мына ошого билим берүү гана жеткирди. Ошондуктан биз эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин 1925 жылы октябрь айында Бишкек шаарында Агартуу институту ачылган. Ал эми ошол Агартуу институту 1928 жылы педагогикалык техникумга айланган. Мына ошол техникумдан Кыргыздын адабиятынын, маданиятынын ишмерлеринин бардыгы. Укай Элебаев, Жомарт Бөкөнбаев, Айторгайчы, залкалардын баары ошол техникумду түшкөн. Анан ушул окуя, ушул өнүгүш акырындык менен жүрүп отуруп, пединституту ачуу маселесин күн тартибине койду. 1932 жылы 13 январда Бишкек Фрунзе шаарында педагогикалык институт ачуу жөнүндө токтом кабыл алынган. Мына ал токтомго комиссарлар советинин төрагасы, эл комиссар советинин төрагасы Юсуп Абдрахманов кол койгон. 13 январь 1932 жыл. Бул Кыргыз элинин тарыхындагы өзгөчө окуя. Жогорку окуу жайынын пайдалуу түптөлдү. Мына ошол окуу жайында алгачкылардан болуп иштегендер кимдер болгон? Албетте Токчоро Жолдошев болгон, Касым Тыныстанов болгон, Сатыбалды Нааматов болгон, агартуучу педагог Базаркул Даняровдор болушкан. Эң кызыгы ушул окуу жайында 20дан ашык тилди билген, полиглот. Манас эпосун орус тилине которгон. Филологиянын, лингвистиканын корифей Поливанов иштеген. Жана мен окуткан Бектенов ага айтып калчу, мен староста болчумун дейт. Поливанов лекциясын укканмын деп. Бир кыз окуяны айтып берген. Сессия болуп калды дейт. Анан мени чакырды дейт. Студенттер отурат дейт. Зачетканын баарын чогултуп келди дейт. Анан баарыны зачеткага ведомствого 5 коюп чыкты дейт. Бирөөнө сураган жок дейт. Анан алып барып окуу бөлүмүнө өткөрүп койду дейт. Мен көтөрүп алып окуу бөлүмүнө алып бардым дейт. Окуу бөлүмүнүн башчы бөлүмүнө чалкасынан кетти дейт. Ал зачетканы ведомство көтөрүп алып директор кирип кетти дейт. Анан эле ызы чуу болуп Поливанды чакыртып калышты дейт. Анан мен да ошол жерде турам дейт, старостам дейт. Кабыл алчу жайда. Анан кирип келип, анан эле тиги директор айтты, мындай кылганыбыз кандай дегенде Поливан бир эле сөз айтты. Мен лекциямды окуган адам 4 алыш мүмкүн эмес деп чыгарып кетип калды. Кандай корифейлер болушкан. Ал эми ошол мезгилде өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол окуу жайынан алгачкы Кыргыздын педагогдору, окумуштары өсүп чыгышкан. Алар кимдер болгон? Албетте Жамгырчынов, албетте Ильясов, албетте Хасанов. Ошондой эле эмгек сиңирген мугалимдер
Жолдошо, Ботбаевалардын бар мына ушул биринчи алгачкы бүтүрүүлөрчүлөр болушкан. Рахмат агай. Кол чагып коелу. Ошол кишилердин арбагы колдосун. Кубан Абдывалиев деген агай бар эле, силердин университетте аттап киргениңердин өзү 3 депчи. А кичине жооп берип койсоң 4 алышың керек депчи. Болбосо жакшыраак кичине окусаң, лекциядан калбасаң 5 коюш керек сага мугалим депчи. Ошон үчүн ошол кезде эле ошол азыр жанагы адамдык ресурс деген, орусча айтканда человеческий потенциал деген нерсеге Кыргызстан басым жасайт да. Биздин ресурс ошол күндөрдөн башталган экен да. Искендер агай, сизге сөз берейин. Улуттук университеттин 90 жылдыгы жөнүндө тарых абдан чоң. Мен жана башында мындай кыска эле айттым, себеби мына орекинде бир сааттык, 50 мүнөттүк передачада Улуттук университеттин тарыхын айтып берүү, жөн эле иштеп кеткен мугалимдердин фамилиясын айтып берүү жетпейт. Анан бу жерде Назаркул Ишекеевич абдан жакшы улууларды, агайларды эскерип өттү. Бирок тарых жакшы, бирок бүгүнкү күндө кандай болушубуз керек деген маселени айтайын деп мен жана убакытты үнөмдөдүм. Анткени мына Бекбосын агайыңар биздин президенттин кеңешчиси укук боюнча анан жакшы жанагы билим берүү концепциясы жөнүндө жакшы айтты. Мен бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы жалпы эле жогорку окуу жайларынын шарт абалы кандай, анын ичинде Улуттук университеттин абалы кандай, бизге мамлекет башчылары, өкмөт кандай көңүл буруп атат, министрлик анан кантип дагы мындан жакшы кылабыз деген маселени айтайын деп турам да. Мисалы, мына бүгүнкү күндө биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, кабинет министрдин башчысы Акылбек Жапаров, Акылбек Үсөнбекович, мына жаш жигит болду министр Бейшеналиев Алмаз. Мына ушулардын жасаган эмгектери, тыштаган кадамдары абдан мыкты. Мына бир эле нерсесин айтайын, ушул республикада азыр 5 жогорку окуу жайына атайын көңүл бөлүп, ушуну бир каражат жагынан камсыз кылып, дүйнөдөгү мыкты университеттердин катарына кошолу деген тилектеринин өзү, башталгандын өзү абдан мыкты. Анан кийин мына Улуттук университетте кийинки убакта мына мен го пенсиядамын, кийинки убакта ушу Улуттук университет төмөндөп кетти, ылдыйлап кетти деген эле кептер бар. Мен ойлойм, бу өйдө да болот, төмөн да болот, жакшы да болот. Элден мурун мына биздин 90 жылдык тарыхыбыз, бул кичинекей эле тарых чындап келгенде. Анан мына ректорлордун ичинде мына Салманбек Табашалиевич 17 жыл иштеп, совет доору, ал убакта ремонт жөнүндө, жанагы рекиндей көрсөтмө куралдар жөнүндө, мугалимдердин айлыгы жөнүндө ректордун такыр башы оорчу эмес да. Себеби госплан бар, Минфин бар, айлык бөлүнөт, ремонт кылбайм десең дагы тиги курулуш трестери 1 сентябрдыга карата доскаңан бери, терезеңен бери бүт сырдап, сынган айнектериңдин бардыгын тең ордуна коюп берет. Мамлекет тейлечү да? Мамлекет тейлейт. Анан кийинки убакта мына эгемендүүлүк алган жылдардан кийин чынында ошо жогорку окуу жайлардын жетекчилеринин баарынын тең башына чоң иш түштү. Себеби эгемендүүлүк айтканга оңой, жакшынакайдай болуп көрүнөт экен. А бирок анын түйшүгү абдан чоң экен да. Себеби мен аны өзүмдүн жон терим менен сездим. Мисалы бир эле нерсе. Мына биздин мугалимдердин, жогорку окуу жайларынын мугалимдеринин көп эле көйгөйү биринчи муну айтпасак болбойт, бул айлык маселеси. Айлыкты кантип көбөйтөбүз? Айлыкты кантип көбөйтөбүз? Мына жанагы Назаркул айтып кетти, баарыбыз тең эле билебиз. Бизде окуган студенттердин 80%, даже 90% контракттык негизде окушат. Жылыга бир 500 балага бюджеттен орун берилет, ар кайсы факультетке 10-15тен 20дан эле орун берилет. Анан ошол бюджетке студенттер, бюджетте окуган студенттерге стипендиясы берилет. Анан бюджетте сабак берген мугалимдерге бюджеттин айлыгы берилет. Ал эми ошол контракттын акчаларынын баардыгы тең
жанагы бордон баштап светтерине чейин бүтүн контракттык акчалардан эсебинен кетип атпайбы. Анын дагы бир кызык парадокс бар да. Мисалы студенттердин жанагы төлөмдөрүн көбөйтөлү десең, мисалы үчүн 30 миң, 40 миң же бир $1000, $2000 кылалы десең, анда балдар келбей коюш ыктымал. Мугалимдердин баардыгы тең бош калат. Ага барганга болбойт. İşteş керек профессорлар, окумуштуулар. Ал эми азайтайын десең, мындай чогултуп келгенде жанагы студенттердин санынан тиги акча көп көрүнөт, бөлө келгенде айлыкка аз түшүп калат. Мына ушундай бир эмне болуу керек агай? Бир кыска сөз менен. Кыскасы жанагы бүгүнкү күндө биздин мына мамлекет башындагы президентибиз баш болуп, мына билим берүүгө көңүл буруп атканы мен абдан колдойм. Мына мугалимдердин айлыгы көбөйдү, медиктердин айлыгы көбөйдү. Эми жогорку окуу жайларынын окумуштууларынын баркына жараша, билимине жараша айлык да көбөйөт деп ойлоп атам да. Чоң рахмат. Анан дагы бир маселе бар. Бул техникалык базаны күчөтпөсөк, мына дүйнөдө мен көп окуу жайларында, көп мамлекеттердин жогорку окуу жайларында барып көрүп келдим. Эми биздин ушу улуттук университет, дегеле жалпы университеттердин техникалык базалары дагы анча талапка жооп бербей турат да. Анан мен ойлойт элем, ушундай кезде иштеп аткан ректорлорго дагы колдош керек. Ушундай кыйын кезде, мындай сырттан турганда оңойдой эле болуп көрүнө берет. Барсам эле минтем, барсам эле тигинтем деп. Жок, андай кылыш айтканга оңой, жасаш кыйын да. Сындаш оңой агай. Сырттан туруп алып айтканда абдан кыйын. Сизге чоң рахмат. Убакыт соңуна чыгып баратат. Рахмат сизге. Мындай кылайын, эми баарыңызда бир нерсе, бир азыр университеттин келечегине 30 секунд. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк жогорку билим берүү системасы 4 багытта өнүгүп атат. Биринчиси диний сколастикалык билим берүү университеттери. Бунун шифри 1-0. Экинчиси Гумболдтук классикалык университет. Бул билимди берет, илимди да өнүктүрөт. Биз ушул багытта кетип баратабыз. Үчүнчүсү 3-0. Бул билимди да берет, тарбияны да берет, илимди да өнүктүрөт, ошол эле мезгилде коммерциялык иштер жүргүзөт. 4-чү багыт 4-0. Бул түздөн түз өндүрүш менен интеграцияга барган, өндүрүштүк маселени чечкен жогорку окуу жайлар. Андай окуу жайлар дүйнөдө саналуу эле, оңго жетпейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев биздин жана 5 окуу жайынын ректорун Америкага алып барып, инвестиция таап, ушул багытта кыймылды баштады. Ак жол биздин университетке. Мына жерде Назаркулдун айткандары абдан туура. Мен мына Болот Токтобаев жакшы айтып кетти. Мына кече жакында эле 2 күн болду дейсиңерби? Тиги Россия баллон процессинен баш тартып, бу кайра советтик системага келсекпи же жаңы багытта кетсекпи деген маселе туруп турду. Биз мына улуттук университет Ломоносов атындагы университет менен тыгыз байланышта, Ленинград университети менен, кыскасы Россиянын университеттери менен биз абдан тыгыз байланышта иштеп жатабыз. Биз буга көнгөнбүз. Мен ойлор элем, жанагы рекинде бир жакшы багыттарды издеп, карап чыгып туруп, анан жана Назаркул айткан эми ал дүйнөдөгү багыттар бар дечи. Бирок биз кыргыздар өзүбүздүн багытыбызды табышыбыз керек. Рахмат агай. Каныбек беке. Баягы тамашачынын аралаш сөздөр бар. Бул мугалим менен журналист аябай көп сүйлөйт да. Сиз карапайым чөйрөнүн өкүлүсүз. 1 мүнөттүк каалоо. Мен Исамедов Скендербайкеге, анан Аскар Чукутаевичке чоң ыраазычылык билдирем. Анткени сиздердин учурда ошол жаман подвал оңдолуп, ошол студенттер жакшы билим алып, спортко, дене тарбияга жакшы көңүл бурула баштаган. Эң негизгиси, мен айтарым, баардыгы өзүбүздүн колубузда. Чоң рахмат. Бөлөк бирөөнү карап, бөлөк бирөөнөн үйрөнбөй, болгонубузду колго алып, билимибизди дагы экономиканы, маданияттын баарын тең өстүрүш да, өлтүрүш да биздин колдо. Ошон үчүн өзүңөр билимдүү болгула. Рахмат. Урматтуу биздин бүгүнкү студиянын коноктору, биринчиден убакыт таап, ушунчалык бир жооптуу нерсеге ушул 50 мүнөт убактыңыздарды бөлүп, аң сезимиңиздерди чыңап ой бөлүшкөнүңүздөр үчүн рахмат.
Экинчиден, барыңыздарды, урматтуу студенттер, урматтуу агайлар, бул жерде окутуучулар, сиздер аркылуу жалпы 22 000 студенттен турган, 7 000 окутуучулук курамдан турган жалпы жамаатты дагы бир жолу Кыргызстандын элинин алдында ушул түз эфир аркылуу куттуктап койгула уруксат этиңиздер. Майрамыңыздар майрам кылсын, ийгилик болсун. Биз учкан уябызды эч убакта унутпайбыз. Улуттук университет бул авангарддык университет, авангарддык окуу жай, биз ар дайым сыймыктанабыз. Жакшы ийгиликтер болдун. Баардыгыңыздар аман болуңуздар, көрсөтүү ушун менен соңуна чыкты.